Жер болбойт, таластар эл болбойт деп. Атамбаев бардык жерде мен абдан бай адаммын деп айтып жүрөт. Мына нарындыктар малчысыңар. Мына койсыңар. Я, когда ребята пошли на 3-й этаж, стрелял несколько, 5-6 раз. Бул аптада Алмазбек Атамбаевдин кылмыштуу аракеттерине байланыштуу соттун өкүмү чыкты. Биринчиси Кой Таш айылындагы жер тилкесин сатып алуудагы коррупция маселеси. Экинчи иш Бишкектин жылуулук электр борборундагы коррупция. Үчүнчү иш Кой Таштагы Атамбаевди кармоо учурундагы адам өлүм менен коштолгон башаламандык тууралуу болду. Алда мына ушулар тууралуу сөз кылмакчыбыз. 2010 жылдын 7 августунда Кой Таш айылында болгон окуя Кыргызстандын тарыхында трагедиялуу жана пурлуш учур болуп сакталып калды. Ошол күнү күч органдары Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясын баштаган. Тергөөгө күч колдонуп жеткизүү мыйзамдуу процесс болгон, анткени экс-президент укук коргоо органдарына баш ийбей, тергөө амалдарын жүргүзүүчүн бир нече чакырууларын четке каккан. Бирок ал башка жолду тандап, ордосун чептүү аймакка айландырып куралдуу каршылык көрсөтө баштайт. Натыйжада Альфа Атайын багыттагы отрядынын жоокери Үсөнбек Ниязбеков каза болгон. Дагы бир милиция кызматкери оор жаракат алып, майып болуп калды. Спецназдын башка жоокерлери алган ар кандай жаракаттарды айтпай эле коелу. Алардын баары кызматтык милдеттерин аткарган. Ошентип Алмазбек Атамбаев жөнөкөй юридикалык процедураны куралдуу тирешүүгө айландырган адам катары элдин эсинде калды. Я, когда ребята пошли на 3-й этаж, стрелял несколько, 5-6 раз вверх, темнота. Рикошет был или попало, я не знаю. Я старался ни в кого из ребят не попадать. Кто-то их все время подталкивал вперед, чтобы они шли вперед. Я сразу предупреждал, что я буду сопротивляться. Атамбаевдин саясий амбициясы менен жеке кызыкчылыгы бүтүндөй мамлекеттин стабилдүүлүгүнөн жана элдин бакубаттуулугунан жогору туруп, мыйзамга болгон мамилесинде чоң кризис бар экенин айгинелеп койду. Атамбаевга бир нече беренелер боюнча иш козголгон. Бийликти күч менен басып алууга аракет кылуу, бийлик өкүлүнү коркутуу же зомбулук көрсөтүү, тергөөчүнүн ишине тоскоолдук жаратуу, барымтага алуу, массалык башаламандык, адам өлтүрүүгө аракет кылуу, мыйзамсыз курал-жарак колдонуу жана башка фактылар. Балким Азиз Батукаев мурунку президенттин Кой Таштагы былыктарын угуп таң калган чыгар. Мыйзамдагы орунун абактан бошотулушу да Атамбаевдин түздөн-түз тиешеси бар экени айтылып келет. Атамбаевдин ошол кездеги аракети мыйзамды сыйлабагандыкка барабар. Ал эми бул нерсе карапайым жарандарга эмес, жаңы муундагы саясатчыларга да кедергесин тийгизиши толук мүмкүн. Экс-президент макамынан ажыраган Атамбаев Кыргыз Республикасынын бардык жарандары сыяктуу мыйзам алдында бирдей жоопкерчиликтүү болоорун үлгү катары көргөзүп койбойт беле. Анткени ал өзү бир кезде Конституциянын гаранты болгон эмеспи. Сурактан качпай мыйзамды сыйлап барса, азыркыдай маселе жаралмак эмес. Жыйынтыгында сот экс-президентти сыртынан 11 жылга эркинен ажыратты. Коомдун олуттуу бөлүгү Атамбаевдин аракеттерин эске алуу менен жаза жеңил болду деп эсептейт. Албетте жактоочулары тескерисинче өтө катаал экенин айтышат. Эске салсак, соттун чечими Борбор калаанын ТЭЦине, Дастан ишканасына бир нече жер тилкелерин мыйзамсыз менчиктеп алганына байланыштуу жана башка кылмыш иштерин эске алуу менен чыгарылды. Анын ичинде Кой Таш айылындагы каргашалуу Хан сарайы да бар. Атамбаевдин Кой Таштагы резиденциясы жайгашкан жер мурда Дастан заводуна тиешелүү. 2012 жылга чейин аталган ишкананын жетекчилеринин бири Албек Ибраимов болгон. Көпчүлүккө Дровосек кайманаты менен таанылган мурдагы шаар мэри да Атамбаевдин жан жөөкөллөрүнөн болгон. Дал ошол жерди шаар башчысы кызмат үчүн белекке бергени айтылып келет. Ал жерге Атамбаев өз акчасына Хан сарай курдурганын бир нече жолу айткан. 2012 жылга чейин жер тилкеси Дастан ишканасынын балансында болсо, кийин анын ээси Анарбек Укуев экени айтылган. 3 жылдан кийин жер Албек Ибраимовдун аялынын колуна өткөн. Атамбаев бардык жерде мен абдан бай адаммын деп айтып жүрөт. Мага ал байлыкты Кудай берген дейт. Мен ушул кезге чейин аны менен чогуу эле жүргөн адаммын. Каяктан алып калды байлыкты? Таба албай жүрөм да.
Бабанов байды бензин сатып байды. Чыныбай байды un сатып байды. Артыкбаев байды дары сатып байды. Бары bir нерсе, бирөө үй куруп, Калык Султанов байды үй куруп сатып байды. Бирөө кирпич чыгарат, бирөө семент чыгарат, бирөө шебен чыгарат. Бирөө эшик жасайт, бирөө пластик терезе чыгарат, бирөө тамак жасайт. Атамбаев эмне чыгарат? Кандай товар чыгарат? Мен билбейм. Мен официалдуу түрдө Атамбаевга каралайын деп атам. Ыйман жылы деп айттыңыз. Ыймандай сырыбызды ачкандан баштабайлыкпы ушул жылда? Жомоктогудай байлыкты кайдан алдың? Канча жумуш орун түздүң? Соцфондко канча взнос төлөйсүң? Канча налог төлөйсүң? Байлыгың каяктан келип атат? СССР учурунда да долларлык мультимиллионер болгонмун деп көп мактанган Атамбаевдин байлыгы тууралуу сөз кылсак. Албетте, Атамбаев материалдык кыйынчылыктарды башынан өткөргөн дегенибиз жок. Болгону, анын байлыгынын келип чыгышынын табияты кызык. Я когда-то тоже был бизнесменом, я был самым богатым человеком в этой стране. Я открыл первую частную фирму в Кыргызстане еще при СССР, при Горбачеве. Фирма «Форум» была зарегистрирована в 1989 году. Китеп сатып байыгам деп өзү да бир нече жолу айткан. 2018-жылы Азаттыктын Атамбаевдин байлыгынын башаты деген аталыштагы аналитикалык материал жарык көрөт. Анда депутат Исхак Масалиев экс-президенттин китеп тармагындагы ийгиликтерине күмөн санаган. Аскар Акаев дагы Атамбаевди жазуучулар союзуна бөлүнгөн 50 миллион рубльди кымырып алган деп да күнөөлөгөн. Россиядан алган грантты ошол 50 миллиондун тегерегинде болуш керек, ошондой. Ошону толук жазуучуларга бергенбиз. Чыңгыз ага болсо анын грантты бүт Атамбаевга жардамчысына тейлөөгө берет. Көрсө ал каражаттарга 1-3 фабриканы сатып алышыптыр. Ошол жылдарда приватизация жүрүп атпады беле. Ошентип ошо кирешесинен жазуучуларды багабыз деп. Ошол менен ал фабрикалар, заводдор, ошол Атамбаевдин фабрика заводдору болуп калды да. Атамбаев ал каражаттарды жазуучулар союзунун айрым мүчөлөрү жеп алганын айтып, Акын Асан Жакшылыковдун ысымын атаган. Ал эми Жакшылыков биздин журналисттерге берген маегинде чуулгандуу ишке катышы жоктугун айтат. 20 жылдан бери айтышып жүрүп, эмнелер жанагы тиги телевизорго чейин чыгып, анан тиги Азаттыктын балдары документалды текшеришип, баардыгы бүткөн, ошо менен чуу бүткөнүн чыкпай калган. Анан мен тиги кесиптерге жазгам, статья жазган, анан мен кайра кесипке жооп жазгам, ошо менен бүткөн анын баары. Бул жанагылардын баары кесипке бергем, алиби деген кесипке бергем, да бир топторуна бергем, жазып бергем, ошо менен ал мага тиги эме кылган, кайсы бир кесиптерге макала жаздырткан, анан мен кайра жооп бергем, ошо менен унчукпай бүтүп токтогон. Мен тиешем жок болуп айтып атпаймбы, мен баардыгын мен өкмөттөн алган кредитимди бүт документин кайра жаап бергемин. Ошо менен тиги карысын өкмөткө төлөп бергемин, ошо менен бүт баардыгы бүткөн. Ал мага жала жабууга аракет кылганда мен кайра кесиптерге жазгам ошол убагында. Бул бизде Атамбаев тиги литературный фонд дегендин директору болчу да. Ал убакта Москвага башчы. Литературный фонд десиптин кыргыз бөлүмүнүн башчысы болчу. Ал ошол жанагы акчаны алса Москванын литературный фондунун акчасын алып, анан ошо заводдорун сатып алды деген эме жүргөн болчу. Анан ага тиги Акаевга айтмат арызданып, анан тиги Акаев кайсы бир данныйларын ошол интернетте неметкен. Атамбаев мыйзамсыз менчиктештирип алган Кыргыз Автомаш да ошол жылдары талаптан олуп банкрот абалына кептелген. Ишкананын мүмкүнчүлүктөрү чынында кенен болчу дешет адистер. Атамбаев ошондо барып эле черемек келип калды эле бир неме келген, ошо Россиядан Атамбаевдин акцияларын сатып алган бир киши келген, черемек деген. Автомаш чоң болчу да, чоң болчу. Ал тиги неме аябай территориясы чоң, цехтери көп, анан корпустары көп. Бул Автомаш радиатор деген бул негизинен Автомаштын ичинде радиатордун цех бар болчу. 1000 киши иштеген цех бар болчу. Вот ошонун базасында түзүлгөн да.
Атамбаевдин 1999 жылы форум өнөр жайтобу бюджетке кум төрдөн кем калбаган салык төлөгөнүн мактанган. Ошол кезде өкмөт башчы кызматын аркалаган Амангелди Муралиевди мурунку президенттин сөзү таң калтырды. Мен анда кризистин убагында келгем да, кризистен чыгарам деп. Форум деген компанияны мен билем, билчүмүн Атамбаев башкарып жүргөнүн, а как? Аны кандай ал жана эле мактанып жүргөн окшойт, мен ойлоп атам. Күнтөргө сагык жагынан, билбейм, бир эки эле чоң ири ишканалар теңелбесе, ата эч ким теңелбейт. Көлөмү салыктан. Эң эле чоң ири ишкана көп болсо да, анын жанына эч ким мындай ишканалардын арасынан айтып атам да. Алмазбек Атамбаев президенттик кызматындагы 7 жыл аралыгында жеке кызыкчылыгы үчүн көзгө көрүнөрлүк натыйжаларга жетишти. Мисалы, Бишкек жебине байланыштуу мега коррупциялык чыр өлкөгө укмуштуудай зыян алып келген. Дагы бир болуп көрбөгөндө окуя орун алган. Абактан коркунучтуу рецидивист Азиз Батукаев бошотулуп, сый урматы менен аэропортко чейин жеткирилип, ал жерден Чеченстанга аман-эсен учуп кеткен. Дал ушул Атамбаевдин президенттигинин тушунда Райым миллион деген чуулгандуу ысым пайда болгон. 2012 жылы мыйзамдагы уру Камчы Көлбаев Кыргызстанга кайтып келген. Ал кезде айрым криминалдык топтор соттон акталып чыгып, кылмыштуу иштерин улантышканында маалымда кетели. Кыскасы айта берсе сөз көп. Бийликтин даамын таткан Атамбаев түбөлүк тактыда отургусу келдиби же досторун кызматка коюп, алар аркылуу өлкөнү башкарууну көздөгөнбү? Аны Алмазбек Шарсенович өзү жакшы билет. Кызматтык кресло атадан калган мурас эмес. Президенттик миссиясын аткарып бүткөн соң эл аралап кеңешин айткан ардактуу экс-президент болсо куп жарашмак. Бирок бийликтин маниясына азгырылган Атамбаев элди дүрбөтүп, коопсуздук кызматынын адамдарынын канын төккөндөн кайра тарткан жок. Бул кылган үчүн өкүнгөнү да байкалбайт. Азыркы тапта заман башка. Мыйзам иштей баштады. Кылмыш кылган ар бир жаран жазасыз калбайт. 30 жыл бою бийлик дегенде энесин сатканга даяр саясатчыларды ээрчип келди. Бирок ал заман өттү. Өнүгүүнү карай багыт алган Кыргызстаныбызда тынчтык болсун. Ал эми бийликтин маниясына азгырылган саясатчыларга көңүл буруунун да кереги жок.